Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырды жана сиздер үчүн эң сонун маалымат менен да бөлүштүк деп айта кетели. Ал эми азыркы тапта биздин студиябызга келген мындан да сонун маалыматтарды сиздерге бергени турган чагыбыз. Андыктан баардык биздин көрүүчүлөрүбүз экранга жакыныраак келиңиздер. Сиздер үчүн болуп көрбөгөндөй жаңылык башталды. Анда бул эмне жаңылык менен бөлүшөт экен деп кызыгып турган болсоңуздар, азыркы учурда Кыргызстанда балдар жана өспүрүмдөр карек фестивали бар экенин билесиздер. Мына бул 4 жылдан бери Кыргызстанда өтүп келе жатат. Бул фестивалдын өкүлдөрү бизге конокко келишкен. Мына ошол балдар жана өспүрүмдөр карек фестивалынын директору Толкун Дайырбекова жана ошондой эле ушул фестивалдын жеңүүчүсү аталган. Азыркы учурда бул фестивалга жардамдашып, ыктыярчы болуп эмгектенип келе жаткан Айгерим Мухтар кызы бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар менен. Сиздерди бул куттуу студияда көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Мынакей былтыр эле ушул карек фестивалынын 3-чү республикалык бир сезону болду эле. Жыл айланып эле, тез эле убакыт өтүп, быйыл мынакей 4-чү республикалык карек фестивалына кабыл алуулар жүрүп жатыптыр. Келиңиз эми кененирээк бул тууралуу айтып бериңиз. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кубанычтабыз. Аябай мындай жакын арада эле келгендей эле сезилет. Көрсө мына уже бир жыл өтүп кетиптир. Быйылкы кинофестивалдын өзгөчөлөрүн айтып кетейин. Быйыл темалары бул менин дүйнөм, жылдагыдай эле. Анан мен жана табият, анан мен жана менин үй бүлөм деген тема кошулду быйыл. Ошо балдардан ошол темада тасмалар тартып, баягы өздөрүнүн оюндагы ички оюн киного айландырып берсеби деген деп күтүп атабыз. Анан кийин быйыл дагы мынакей БУнун балдар фонду ЮНИСЕФ дагы биздин кинофестивалга кызыгып, ошол быйыл балдардын конвенциясына, балдар коргоо конвенциясына 30 жыл болот экен. Ошого карата дагы бир баягы байге кошуп берип атышат. Бизде кинофестиваль негизи 10 баягы номинация бар. Бул мыкты көркөм тасма, мыкты даректүү тасма, мыкты анимациялык тасма, анан мыкты режиссер, мыкты монтажер, сценарист, оператор, мыкты актер, актриса, анан калыстардын атайын сыйлыгы. Анан быйыл мына 11-чи болуп ошол ЮНИСЕФтин атайын сыйлыгы да кошулуп атат. Анан бул балдар үчүн да бир көбүрөөк мүмкүнчүлүк болсо керек, баягы ошол приздерге ээ болгонго. Анткени приздерди да жылда биз балдарга керектүү болсун. Ошол эле учурда азыркы учурдагы баягы заманга жараша болсун деп фотоаппарат, ноутбук, ошондой эле планшет, телефон белек кылабыз ошол. Анан балдарга көбүрөөк мотивация болсун деген ойдобуз го. Анан азыркы учурда тасмалар келип түшүп атат. Анткени бул кинофестивалга кабыл алуу былтыр эле баягы жыйынтыкталгандан кийин эле кийинки фестиваль болобу деген, ооба болот десең эле анан кээ бир балдар тартып ойлорун чогултуп тасмага даярдык көрүп башташкан. Жазында дагы деле баягы унутуп калбасын деп дагы бир жолу айттык элек, мынакей фестиваль болот, даярдангыла, кинолоруңарды бергиле деп. Мынакей эми ушул бүгүн 3 октябрь болуп атса, 15 октябрда дедлайн. Мындайча айтканда 15 октябрга чейин мына 12 күн калды. Ошол 12 күндүн ичинде биз толук баягы 4-чү фестивалдын толук тасмаларын кабыл алып жатабыз. Эң сонун. Ооба. Эми буга чейин деле айтып келгенбиз, кандай тасмалар, канча минута, канча форматта, кандай бир эрежелер менен кабыл алынат экенинчи, азыр дагы мүмкүн билбегендер, укпагандар болуп калса, буну айтып коелук. Негизи кинофестивалга 10 мүнөткө чейинки тасмалар кабыл алынат. 10 мүнөткө чейин каалаган жанрда, мисалы комедия тартса болот, ошол эле учурда драма, мелодрама, триллер, ужас деп балдар өздөрү каалаган жанрда кандай кинолор жакшы көрсө ошондой жанрга түртүп тартышат. Ошол эле учурда даректүү тасмалар, анимациялык тасмалар, мисалы компьютерде отуруп азыр көптөгөн анимация жасай турган программалар бар. Ошолорду өздөштүрүп, ошолордун арты менен көптөгөн баягы өздөрү каармандарды ойлоп таап, бизге көрүнбөгөн, бизге билинбеген жаңы каармандарды ойлоп таап, ошолор менен мультфильм тартышат. Ошол эле учурда пластилиндер менен тартышат, баягы кыймылдатып, стоп моушн. Анан тасмалар, анан эң эле негизгиси биз ошол кыска метраждуу тасма тартса деп ойлойбуз да. Неген баягы роликтерди жиберишет, клиптерди, слайд-шоу, алар жарабайт бизге
фестиваль кино болгондуктан кино тартуу керек. Мындайча айтканда башында титр менен мындай кинонун аталышы, режиссер, оператор, анан кино бүткөндөн кийин аягында да титрлар менен кадимкидей эле. Анан ошол тасмаларды 15 октябрга чейин karek@gmail.com дарегине жөнөтүшсө, анан биз кайрадан ал жиберген балдар менен байланышып, кайра баягы заявкалар толтуртуп, иштерди уланта беребиз. Ал эми ушул Бишкекте, Борбор калабызда, мындай Борборго жакын жерлерде мүмкүнчүлүк аябай көп да, сиздерге жибергенге аларда маалымат дагы, жарнамалар дагы көп билишет. Ал эми Кыргызстандын бир чет борборлорунда кандай болуп атат бул маалымат? Региондор тарапта. Региондордо. Эми чындап келгенде кинофестивалга жылда ар кайсы региондордон катышат. Мындайча айтса, мындай көбүрөөк эле чүйдөн жиберди деп айтыш кыйын, анткени Нарындан дагы, Жалал Абадтан, Оштон деп көп келет да. Ошондуктан биз да ошого жараша аракет кылабыз, баягы катышкан балдарга дагы деле ушул фестиваль бар деп классташтарыңа, мектебиңе жарыялап айт деп. Анан ошондон улам бири-биринен көбүрөөк маалымат алса керек деп ойлойм. Анан мен айта албайм, Бишкектен эле кинолор көп келе берет, а региондордон аз келет деп. Тегиз келет. Тегиз бардык жактан тең келет. Анан эң эле негизгиси ошо региондордун ар бир региондун өзүнүн бир темасы окшошураак бир көз караш менен тартышат да кинолорду. Ар бир өзүнүн диалектиси бар деген. Өздөрүнкүнө окшошпу. Мен ойлойм ошол ар бир биз деле мына бир көчөнүн балдары дегендей, бир көчөнүн балдары бир оюн менен ойносо, экинчи көчөнүн балдары башка оюн көбүрөөк модага айланчу эле го баягы. Анан ошондой эле мисалы биз көбүрөөк резинка секирсек мурда, башка көчөнүн кыздары черт ойношчу да. Ошондой эле деп кабыл алам. Анан ошол эле учурда техника жагынан мисалы биз сөзсүз түрдө эле профессионалдык камерага тартып, профессионалдык монтаждалсын деп талап кылбайбыз. Камерага болбосо, фотоаппаратка болбосо, телефонго тартышсын, планшетке тартышсын. Ошол эле жерде көп программалар бар, монтаждай турган, титр кошо турган мисалы. Анан бул дагы бир кошумча баягы көйгөй көтөрө турган көйгөйү бул азыркы учурдун балдарынын социалдык тармактарга көп убакыт бөлүп, интернетке көп убакыт бөлгөнү. Ошол эле учурда ошол интернетти колдонуп, бирок продукт жасап чыгарууга үгүттөп атабыз да. Жөн эле ошол жака убактын корото бербестен, кино тартуу кандай экенин, монтажды кантиш керек, мындайды деп ар нерсени үйрөнүп, анан акыр аягы оюндагысын кайра кино кылып жаратып, кайра ошол гаджеттер колдонуп, аны тартып, монтаждап, анан мына колунан продукт чыгарып атат. Ошол эле учурда бул замандын талабы десем да болот. Күндөн күнгө бул азыр биз баягы ушул жаңы технология, инновация деген нерселерге өтүп атабыз. Ошону балдарга баягы азыртадан ошол маалыматты ала берсин деген да ой да. Эң сонун. Анан Айгерим айым суроо бергиңиз келип турат. Сиз ушу алгачкы жеңүүчү катары, мурунку фестивалдан катышуучу жеңүүчүсү катары сиз кайсы жанрда тарткансыз? Көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп жатса керек, кайсы жанрда эмне? Кантип тартып калган, аң алгач кантип тартып калган, кандай жанрда, негизи эле эмне кино тарттыңыз эле, сизге ким жардам берди эле? Мен кичинекей кезимде видео тартып жүрчүм да, клиптерди. Анан бул кинофестивалдын жарнамасын телевизордон көрүп калдым. Анан ошо өзүмдөгү ички дүйнөмдө эмне болуп атканын ошо жаратылыш боюнча, жаратылышты аябай жакшы көрөм, ошолорду коздоп, закадровый голос кылып ошентип тарткам. Жанрды болсо философский дечим, азыр билбейм кандай жанр болду экен. Кайра көрүп келиш керек го. Бирок ошо философский, анан игровой жанр болчу да. Өзүмдүн как раз анда 9-класста болчум. 11-класста уже бүтөм, кайсы кесипти тандайм деп ойлонуп жүргөн кезим болчу. Ошол боюнча тарткам, анан сүйүү боюнча, жаратылыш боюнча ошо баарын кошуп 5-6 мүнөттүк кылып кино тарткам. Эч ким деле жардам берген эмес, эч ким ойлогон эмес, ушундай деңгээлде кинофестиваль болот экен депчи. Мен баарын алып эле, эчтекесин айтпай эле, просто тексттерин берип эле, ушуну айт, камерага тартам, мондай кыл деп, алар мейли макул деп анан катышкан болчу. Анан кинофестиваль өткөндө баары тең таң калды, ушундай чоң деңгээлде өткөн турбайбы, сен айтып коет белең, биз анда мындай кылмакпыз да, мындай кылып тартканбыз да деп ошентишти. Анан азыркы учурда ошо жардам берип жүрөм, уюштуруучу тобунда. Азыр каякта окуп атасың, ошону айтпайсыңбы? Эң негизгиси мен аябай кубандырат ушул фестивалга катышкан, ушул байге дагы эмес, ошол
фестивалдан баягы жакшы эмоция алып, мейли ошол баягы жеңүүчүлөр болуп аталган балдар ошо мындан ары да менин колуман келип турбайбы деген ойду ушул кесипти аркалап кеткендерин. Анан Айгерим мына азыркы учурда искусство университетинде режиссурада окуп атат, 2-курс. Анан Айгеримдин баягы курсташы дагы болуп, ошол 1-фестивалда жеңүүчү болгон Тимур Исхаков деген бала да окуп атат. Азыркы учурда 2-курска ГИКте Каныбек Калматов деген балабыз окуп атат. Ошол эле жылда ошо жеңүүчүлөрүбүздүн көбү ата-энеси келип сөзсүз түрдө баягы ыраазычылыгын айтып, ушу баламдын эмне кылып атканын билбей жүрсө, көрсө ушинтет турбай, мен мындан ары колдойм, кандай десе мен баарына тең көмөк көрсөтөм деп айткан биз үчүн аябай чоң, мындайча айтканда жеңиш. Анан ошол эле учурда ушу балдарына мейли ушул кесипти аркаласаң биз колдойлу деп, анан чет өлкөгө дагы ошол окууга тапшырганга дагы көмөк көрсөтүп аткандар биз үчүн аябай чоң ийгилик десем болот. Анан кубаныч да, ошону дагы Айгерим дагы ошол азыр окуп, анан ошол эле учурда бүгүнкү күнгө чейин бир нече кинолордо, ошол уюштуруу тобунда дагы, башка жагында да кинодо иштеп жүрөт да. Анан кийин бул өзүнө дагы мындайча айтканда 9-класстан баштап мына Айгерим өзүнүн карьерасына жол салып баштады да. Бул биздин максат негизи ошол болчу. Мына киночу болом десең, эртеден 10 жаштан 17 жашка чейин эле киночу болом десең, мына кино тартты, менин колуман келет экен, мен ушуну менен артынан кетем деп, анан мына жол сала баштады. Мына Айгерим 9-класста 15 жаштасың, 15 мына 25ке чыкканда 10 жылдык стаж болот. Биз болсо мейли 25 баягы окууну бүткөн учурга стаж менен бүтөт да, каяка барып окуйм, анан эмне кылам дебестен, негизи профессионалдык баягы профессия тандоодо дагы биз ошого бир жардам болсо деп ойлогонбуз да. Негизи анткени кино бул баягы эме эмеспи, чыгармачылык. Чыгармачылык адамдарды ошол ата-энеси десемби, чөйрөсү көп түшүнө бербейт, анткени булар башкачараак болот да. Чөйрөсү режиссерлор да ошону карашы башкача болот. Буларды баягы туура түшүнө билиш керек деп ойлойм. Анан кийин жанында баягы көмөк көрсөтүп, жардам берип, поддержка кыла турган адамдар болсо, бул чоң ийгиликтерге жете турган адамдар. Анан баягы сен аны менен эмне кыласың, ал сени багабы деген суроо менен эле бизде көбүнчө учурда экономист бол, юрист бол же финансист бол деген жакка ооп кетет. Анан мейли эми ата-энебизди угабыз, туугандарды угабыз, анан барып окуйбуз, бүткөндөн кийин чөттөн мага жакпай атат деп, анан кайрадан анан мен моуну эле эңсеп атам деп, анан барып баягы бала иштеп, башка жактан иштеп көрөт, жакпайт, баягы көңүлүнө жакпай атат да. Анан кийин 30га барганда анан кийин мен все-таки тигил эле мени тартып атат, артка тартып атат деп, анан ошол кайрадан анан 30 жаштан баштап, кайра нөлдөн баштап баягы чыгармачылыгына арнаса, ар жакта 15 жылы текке кетип калды да. Эми баягы тажрыйба алды, жашоодогу тажрыйбаны алды, ар нерсе үйрөндү. Бирок ошол эле учурда баягы чыгармачылык жагынан бир аз артка кетти десек. Ошондуктан фестивалга катышкан балдар үчүн мен айтат элем, же кино тарткан жакса калып ошондон ары улап кет, же жакпаса башка нерсени улап баягы убактысын өткөрбөйчү. Кийин дагы мен деле тартсам болмок деп ойлонбой деген. Ушул жерден бир сөз, чында мисалы 1-фестиваль, 2-фестивалга катышып албай туруп, кайра кийинки жылы катышып берсе болобу? Ооба, бул барбы? Жылда катышкан балдар бар, кыздар бар. Эң негизгиси 18ге чыга элек болуш керек. 18ге чыккандан кийин чоң фестивалга катыша берет да. Башка чоң фестивалдар көп, аларга мүмкүнчүлүк көп. Ошондуктан биз жалаң гана ошо өспүрүмдөргө басым коюп атабыз да. Мына мындайча айтканда так айтып кетейин, 15-октябрда 18ге чыга элек болсо катышканга мүмкүнчүлүгү бар. 15-октябрда 18ге чыкса мүмкүнчүлүгү жок. Декабрда 18ге чыкса боло берет. 18ге чыга элек. Ошондуктан биз толук 17 жаштагы балдар. Атайын ай күнүнө чейин эсептеп отурбайсыздар. Ал аябай баягы 4-жолу өтүп атат да, анан биз кабыл алууда балдар үчүн аябай адилет болуш керек. Көп нерсени баягы туура карабасаң, бир таарынып калса, анан баягы балдарга анда биз эмнеге кылабыз дегендей да. Анан дароо эле ошонун баарын тең башынан иштеп чыкканбыз, мындай болсун деп, анан дароо эле баягы суроо берсе, дароо эле анан
көрөбүз деп айтканга болбойт да, биз эми кантип айтабыз ошону. Жакшы, анан айгерим жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Мынакей биринчи фестивалда сиз жеңүүчү деп аталыптырсыз. Андан бери далай убакыт өттү. Андан бери мынакей 4 жылдын жүзү болуптур. Эмне бир видеолорду тарттыңызбы? Андан кийин дагы кандай, мисалы кыска метраждуу тасмаларды тарттыңызбы? Кинофестивалдан кийин толтура эле видео тарттым, мындай эле кыска. Анан Орчундусу мындай смысл көрүп, негизгиси мындай эле клип болчу да, тоолор боюнча. Мен тоолорго көп барам да, ошол боюнча. Анан ошо биринчи курста университеттен бизге курсовой тартып келди деди. Ошо короткометражный ошо кинофестивалдан кийин ошо киномду тарттым да, биринчи курска атайын. Ал кино болсо дагы философский болуп калды окшойт. Баардык эле кино ушундай болуп атат. Азыркы учурда ошо идея издеп атам, сценарий жазайын деп атам, ойлонуштуруп атам да. Анан кинофестиваль чынында аябай жардам берди кесипти тандаганга. Анткени кинофестивалдан кийин мен дагы бир жолу киного барып иштеп көрөйүн дедим. Иштеп чыккандан кийин мага аябай жакты, мен түшүндүм бул меники депчи. Анан 11 класста бүтүп атканда бирок баары бир ойлонот экенсиң, бул кинодон мен кантип дальше өзүмдү багып кете аламбы депчи. Анан кечке ойлонуп толтура башка жакка да тапшырдым. Аяка да өттүм, анан искусство университетке өттүм, анан кечке ойлондум отуруп. Анан все равно биякта кинону эңсеп, анан киного кайра тапшырдым да. Ошо анан негизи өзүңүзгө мындай кандай кино тасмалардын сценарийлери, жанрлары жагат? Мага негизи бүт жанр эле жагат, бүт кинону эле көрө берем, жакшы болсо эгер. Бирок көбүнчө ошо мен өзүм айткандай эле философский, анан башкача стилде, такой меланхоличный, ошондой кинолор жагат экен да. Сиз кино тасма тартканда биз баягы көрүп отурганда ойлонуп бардык. Эмнени айткысы келди болду экен да. Аягында бир табышмактуу болуп бүтүрүп, Кайра колубузга кагаз алып жазып, анализ кылып кайра башынан, Буюрса баардык алдыда дейлик, сиздин дагы мына ушундай кино тасмаларды чоң бир кинометраждагы чоң бир фестивалга катышчу кинолорду күтөбүз сиздин эмгегиңизден. Анан Толкун эже, мен берейин деген суроо мындай болот да. Азыр фестиваль деп атпайбызбы? Анан ошол балдардын эң жакшы тасмаларын мисалы фестивалга катыштырсак болобу? Ушундай фестивалдар барбы экен негизи? Эл аралык. Биз негизи эле ошол жарыялаганда эле дароо эле айтабыз. Мыкты тасмаларды биз эл аралык кинофестивалдарга катыштырабыз деп. Анан баягы былтыркы фестивалдын жеңүүчү Прато Бектемир деген баланын Аягына чейин деген анимациялык тасмасы Кыргызстан страна короткометражных фильмов деген кинофестивалга катышып, ал жакта чоңдор менен бирге ат салышып, ошол жактан Калыстар тобунун атайын сыйлыгын жеңип алган. Ал жакта Калыстар тобу эл аралык, Өзбекстан, Тажикстан, Россиядан келишет. Анан көрүп бүткөндөн кийин атайын аябай таң калышты. Мына Айгерим айткандай философиясы күчтүү экен. Бул жакта муну айткысы келген го, тигини айткысы келген го деп ошол чоңдор отуруп алып, ошо баланын киносун талкуулап анан аябай деп таң калышат. Анан ошол эле учурда мына жылда биздин кинофестивалда мыкты тасмаларды биз баягы балдар кинофестивалдарын эл аралык кинофестивалдарга жөнөтөбүз. Эми алардын дагы темалары ар башка болот. Ошого карата биз бардык эле баягы жеңүүчүлөрдү бир эле бардыгына жөнөтө албайбыз. Анткени ошол тематикасына жараша мыкты тасмалар тандап туруп, топтоо менен бир фестиваль, экинчи фестиваль анан бүгүнкү күндө ошо жеңүүчүлөр 10дон ашык эл аралык кинофестивалдарга катышты. Мисалын айта кетсем, быйыл ошол биздин жылда ошо катышып аткан кызыбыз бар, Алтынай Талайбек кызы деген. Ошол кыздын бир фестивалдан гран-при жеңип, эл аралык фестивалдан гран-при жеңип алган. Ошол киносун негизи Кари күчүн тарткан. Анан башка фестивалдан да гран-при жеңип алып, эми Индияга калыстар болуп барат экен да. Балдар фестивалына. Алар толук кандуу, алар толук төлөп беришип, баягы уюштурушат экен. Андан сырткары ошол Россияда көптөгөн фестивалдарга, мына Казаньда болду, Москвада болду көп фестивалдарда. Анан биринчи эле жылы ошо Торонтодо да фестивалга катышкан. Кореяда лагерьге барып келишти балдар. Анан бул мындайча айтканда эми биздин кинофестиваль жаш, анан баягы көптөгөн нерселерди жаңы апробациядан өткөрүп атабыз. Мындай кылса болот экен, тиңдей кылса болот экен деп анан дагы алдыда көп ийгиликтер бар деп ойлойм. Анан эң негизгиси мен ошо айта кетейин дегеним, бул фестиваль жыл сайын ошо Маданият, маалымат жана туризм министрлиги аркылуу баягы каржыланып,
ошол колдоосу менен өтүп келатат. Анан билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен ошол учурда Кристенсен фонду, ЮНИСЕФ, анан кинематографисттер союзу, департамент кинематографии, Айтыш фонд, анан дагы башка баягы жеке студиялардын колдоосу менен өтөт. Анткени фестиваль учурунда балдар 2 күн майрам болот. Фестиваль ошо айтып атпайм, жылда бир 14-15 ноябрда өткөрүлөт. Анан балдарга 2 күндүк майрам, баягы эл аралык фестивалдарда деле көп күн баягы программа болот го, мастер-классы, анан встречалары, анан там торжественный ужин сыяктуу. Анан көрсөтүүлөр, ошондой эле булардын тасмаларын чоң экранда көрсөтөбүз. Мастер-класстар болот, экскурсия болот, ошо чоң кино кантип тартылат дегенде экскурсиялар өткөрүлөт. Ошондо биз көптөгөн партнерлор менен өткөрөбүз. Анан дагы бир эң негизгичи региондор боюнча кеп кылбадыкпы? Региондон балдар тартып ошол финалга өтсө, ошо балдардын баарын тең баягы жол киресин каржылап, бул жактан ошол тамак ашындагы бүт баарын уюштурабыз. Баягы балдар сөзсүз түрдө ушул кинофестивалга тасмасы өтсө, сөзсүз келет өздөрү. Анан өздөрү ошол кызыл килемден өтүп, чоң биздин метрлар менен, кыргыз киносунун метрлары менен, анан ошол баягы сыйлык тапшыруу аземинде балдар өздөрү болот да. Ал балдар үчүн чоң бир кандайчы баягы эстен кеткис майрам, анткени ошол өспүрүм кезинде көп нерсе эсте калат го. Анан чоң биздин азыркы учурдагы тартып аткан киночулар менен жолугуп, сүрөткө түшүп, анан бир баягы майрам болуп аткан соң, анан үйүнө барганда дагы ошол мектеп үчүн, үй бүлөсү үчүн дагы жана Айгерим айткан айтып койбойт белең, мен башкача кабыл алмакмын деген сыяктуу болот да жылда. Эң сонун, эң мыкты, Кудайым буюрса, бул 4-чү республикалык карек фестивалынын жеңүүчүлөрү менен ушул куттуу студияда сөзсүз түрдө көрүшөбүз, жолугушабыз, баарлашабыз деген үмүттөмүн. Сиздерге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык сонун маалыматтарды бере алдыңыздар. Кудайым буюрса, биздин калайык журтчулугубузга жеткире алдык деген ойдобуз. Эми сиздерге эркин микрофон суналып, мүмкүн дагы бир ирет өспүрүмдөргө кайрылып өтөсүздөр. Чоң рахмат сиздерге дагы. Аябай баягы кандай десем, аура сон болуп атабы деп мындай көп башка жакта айтылбаган нерселер дагы айтылды. Анан сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Балдарга кайрылат элем, ата-энелерге, ошол эле мугалимдерге 4-чү ирет өтүп атат кинофестиваль. Ошол кинофестивалдарга 10 жаштан 17 жашка чейинки бардык балдар катыша алат. Катышуу үчүн 10 мүнөткө чейинки кыска метраждуу тасма тартып каалаган жанрда 15 октябрга чейин karekfest@gmail.com дарегине жөнөтүү керек. Анан дагы суроолоруңуздар болсо 0501 00 07 18 номерине чалып билсеңиздер болот. Ошол эле учурда Инстаграмда, Фейсбукта да маалыматтар бар, Karekfest деген аккаунт менен. Анан күтөбүз. Баягы балдардын келечеги деп биз баягы алардын келечегин кийин уюштурабыз деп баягы ойлонбой, бүгүнкүдөн баштап биз балдарга шарт түзүп берсек, кийин ошолордун жемишин чогуу жейбиз деп ойлойм. Анан кийин биздин Оскар ала турган балдарга бүгүн баягы шарт түзүп берели деген максаттабыз. Чоң рахмат. Эң сонун мүмкүнчүлүк. Айгерим келем, сен баягы балдардын, өспүрүмдөрдүн ой жүгүртүүсүн бир аз да болсо билип калсаң керек. Мына ошол өспүрүмдөргө өзүңдүн бир натыйжаңды же болбосо өзүңдүн бере турчу сөзүңдү айта кетсең кандай кылыш керек? Негизи мен эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса 17 жашка чыгып калсам, кайра кинофестивалга катышмакмын. Анткени кинофестивалдын деңгээли жылдан жылга өсүп атат. Анан биякта бияктан утуп кетсең, башка кинофестивалдарга жиберип, киноңду ушинтип жардам берип атышат. Ошондуктан мен с удовольствием катышмакмын кайра. Анан айтып кетерим балдарга, коркпой эле жасай бериш керек. Мүмкүнчүлүк болсо ошону колдонуш керек да, колдон учурбай. Эң сонун маалымат, бизге ушундай жакшы маалыматты берген балдар жана өспүрүмдөр карек кинофестивалынын директору Толкун Дайырбекова жана ошондой эле карек фестивалынын эң алгачкы жеңүүчүсү Айгерим Мухтар кызы бизде конокто болду. Сиздер болсо бизден алыстабай туруңуздар. Сиздерге күн сайын таңында ушундай мыкты маалыматтарды бергенге даярбыз. Ал эми кийинки түрмөбүз болсо, мына ошол карек фестивалы тууралуу бир аз да болсо маалымат болсун.